Мухлиса Райымбердиева Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинин студенти. Учурда аталган окуу жайда 3-чү курста окуп жатат. Окуу менен бирге практиканы өздөштүрүп кетүүгө окуу жай тарабынан бардык шарттар түзүлгөн. Маселен, тигүүчүлүк кесибин үйрөнүп жаткан студенттер үчүн керектүү жабдыктар окуу жай тарабынан камсыздалган. Бул жерде бардык машинкалар жакшы, автомат машинкалар, ошолорду үйрөнүп, башка университеттерге барса, андай эмес да шарттары, машинкалар анча эмес. Анан бул жер колледж болгону менен машинкалары жакшы, анан мына жерде үйрөнгөн нерселерибизди, окууда үйрөнгөн нерселерибизди практикада үйрөнүп, эме кылып, практикада деле кылып көрөбүз да. Анан бизде иштегенибизде жакшы эме болот да. Биз окушубуз конструктор, модельер болуп, биз конструктор деле болуп кетебиз, модельер, дизайнерлик боюнча дизайнерлер андай эмес болуп, биз бардык жактан эме кылабыз да, ошондой эле. 2018-жылы колледж Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбооруна кирген. Аталган долбоордун негизинде пилоттук колледжде алдыңкы тажрыйба борбору уюшулган. Учурда аталган борбордо билим алып жаткан студенттер кирешеге чыгышкан, өндүрүштөн чыккан товарларды сатуу үчүн атайын дүкөн дагы ачып сата башташкан. Ошол программа долбоорунун алкагында бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча 8 колледж тандалып алынып, ошол колледждин бири Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжи да тандалып алынып, биз Азия өнүктүрүү банкы каржылайт аны. Биз андан 1 миллион АКШ долларындагы грант утуп алганбыз. Ошонун негизинде бүгүнкү күнү алдыңкы тажрыйба борбору деген статуска ээ болдук колледж. Өндүрүштүк производственный комплексти ишке киргиздик. Студенттер практикага келип атышат бизге. Мурун башка жакка чыккан болсо, азыр биз өзүбүзгө алып студенттерди практиканы жүрүп атышат. Плюс төлөп берип атат студенттерге. Оформлять этип, стаж работы кетип атат студенттерге. ОРМ боюнча дагы үйрөтүлүп атат. Студенттер келип, катышып, производство жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин алдында ишке ашып жаткан долбоор менен 34 окуу жайы камтылган. Анын ичинде 17 лицей жана 17 колледж. Ушул 17 колледждин ичинде 8 колледжге өзгөчө көңүл бурулуп, бүгүнкү күндө алдыңкы тажрыйба борборлору деп түзүлгөн. Негизги багыты кесиптик билим берүүгө жана ыкмаларды пайдалануу менен кесиптик билим берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Мына биз бүгүн көрүп аткан Ош шаарындагы алдыңкы тажрыйба борбору бул Ош мамлекеттик университетине караштуу Ош индустриалдык педагогикалык колледжинин базасына түзүлгөн. Бул жерде биз 2 адистикке жардам берип көңүл буруп атабыз. Булар биринчиси бул швейный идеяларды конструкциялоо жана модельдөө, экинчиси бул ПАФТАС, программирование автоматизированных систем. Ушул кесиптерге берип аткан жардамыбыз бул биринчиден окутуу программалары. Анткени биз ушу балдарга эмне таалим берип атканына көңүл бурушубуз керек. Экинчиси бул ошол окутуу программаларын ким берип жатат? Ошол окутуучуларга көңүл бурабыз. Ошол эки негизги багытта көп жаңы ыкмаларды пайдаланып атабыз. Окуу жайда долбоордун колдоосу менен 44 миллион 421 миң 187 сомго ремонт иштери жүргүзүлүп, эмерек компьютердик жана өндүрүштүк жабдуулар алынган. Ушул эле долбоордун алкагында Ноокат районундагы 54-лицей жана Ош курулуш колледжи дагы ремонттон өттү. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.